Кыргызстанда 28 апрелде Баткен, Кара Суу жана Ош шайлоо округдары боюнча Жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоо өнөктүгү өтөт. Борбордук шайлоо комиссиянын маалыматында талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аяктаган. Эми 8 апрелге чейин каттоо жүрөт. Жалпы 3 округтан шайлоого катышуу үчүн 42 адам арызын берген. Бүгүнкү күндө талапкерлер толук кандуу документтердин баарын тапшырышкан. Азыркы күндө ар бир округда ошо каттоо процесси жүрүп жатат. Баткен округ боюнча 12 талапкер өз каалоосу менен ошо арыз берип, ошо өз-өзүн көрсөтүшкөн болчу. 2 талапкер өз каалоосу менен баш тартышты. 10 талапкердин ичинен 4 талапкер каттоодон өттү, 6 талапкер кароодо бүгүнкү күндө. Учурда борбордук шайлоо комиссиясы аталган 3 округда даярдык иштерин жүргүзүүдө. Бүгүн БШК мүчөлөрү Баткен шаарында укук коргоо органдары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана шайлоо участкаларынын төрагаларынын катышуусунда шайлоо өнөктүгүнүн жол жоболору жана мыйзамдары жөнүндө маалымат берди. Ага талапкерлер да катышты. Баткен округ боюнча штаб өтүп атат, ошо шайлоого дайындык боюнча. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча ошо мөөнөтсүз ошо 3 округ боюнча шайлоо өтүп атат. Баткен округу, Кара Суу, Ош округу боюнча. Азыр бүгүнкү күндө дагы биз мынакей ошо борбор шайлоо комиссиянын аппараттын кызматкерлери менен биз дагы чогуу окууларды өткөзүп жатабыз биздин талапкерлерге. Бүгүн эртең дагы бүгүн ошо Баткенде, эртең Ош шаарында өтөт. Белгилүү болгондой, жогорку кеңешке аталган 3 округтан шайланган депутаттар Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев жана Айбек Осмонов мурдагы бажычы учурда УКМК тарабынан кармалып камалган Райымбек Матраимов менен байланышы бар деп мандатынан ажыратылган. Буга байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалган. Ал эми мындай чаранын жыйынтыгы башкаларга да сабак болушу керек деп белгиленүүдө. Садыр Нуркожоевич бийликке жаңы келгенде иллюстрация колдонобуз деп эле ошол нерсе акырынан ишке ашып баштап атат го деп ойлойм да. Иллюстрациянын алкагында дагы бир топ чиновниктер менин оюмча жоопко тартылат. Ал эми ошол жанагы 3 округда деп атасыз, ошол жакта бир мандаттуудан келе тургандарга эми айтып кетерим, жарандар бир татыктуу адамдарды шайлашты деп ойлойм да. 1-2-3 тыйынга азгырылбай, элдин үмүтүн, элдин көйгөйүн көтөргөн, элге туура бир мыйзамдарды жазып берген, туура бир билимдүү, адилеттүү бийлик менен элдин ортосунда бир көпүрөнү уюштуруп бере ала турган чыныгы харизматичный лидерлер келсе деп ойлойм да. Эскерсек, 28 апрелде жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоо мөөнөтүнөн мурда өткөрүлөт. Ага жалпы 42 адам арыз берген. Алардын ичинен 12 талапкер Баткен, дагы 12си Кара Суу округу боюнча, 18 талапкер Ош округу боюнча. Ал эми шайлоо өнөктүгүн өткөрүү үчүн Баткен жана Кара Суу округуна 23.934.000 сом каралса, Ош округу боюнча 10.714.000 сом каралган. Үгүт иштери 8 апрелден башталып, шайлоого 1 күн калганда токтотулат. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, регион Бишкек.